Күз айы келип, саналуу күндөрдөн кийин жайлоолордон маалдар түшө баштайт. Бул учурда жол кырсыктары көп катталып келгендиктен, Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан айдоочу рульда аталышындагы рейд өткөрүлүп, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Муну менен катар жол сакчылары мал ээлерине, жылкыларга түнкүсүн жарык берүүчү ленталарды тагууга чакырып өтүштү. Жакын арада жайлоодон малдар түшөт. Ар бир малдын ээси, ар бир айдоочу ушу өзүнүн малдарына жайлоодон чөбөрү менен эле отражающий ленталарды тагып, айдоочуларга кайрылып кетербиз, ылдамдыкты сактап, коопсуздук ременин тартып, ичиндеги жарандардын коопсуздугун сактоого чакырат элек. Мал демекчи бул жылкы баласы, бул жолго жакын болгондуктан ар бир ошо жылкысы бар, ую бар жарандарыбыз ар бирөөнө лента байлап, жолдон четке кайтарып, жол кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында өткөрүлгөн рейдте жергиликтүү тургундар түшүнүү менен кабыл алышып, өз убагында маалдарга жарык берүүчү ленталарды тагууга үндөп кетишти. Бул Тоң районундагы майы кызматкерлери жакшынакай кызматын өтөп атышат. Ошондой эле жакында тоодон элдин малы чөп баштайт. Туугандар ошол малыңарды түнкүсүн жарык болчу ленталарды байласаңыздар, ошол мал түшкөн кезде жол коопсуздугуна көп мешать этет. Ошого сак болсоңуздар. Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жол кырсыктарын алдын алуу максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан ары өткөрүшмөкчү. Ал эми бүгүнкү рейдте жол эрежесин бузган айдоочуларга протоколдор түзүлүп, эскертүүлөр берилди. Алтынай Рыспай кызы, Мирим Усубакунова, Данияр Акунов, Илиш Касейинов, Атайын Искөл маалымат жаңылыктары үчүн Тоң районунан.